саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымдан көргөндө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сөздү ушу мен курдтар боюнча дейин дегем. Эмнеге Сирияда курдтар менен согуш башталды, эмнеге курдтардан Манбич деген шаарды ошол түрктөр колдогон, ичинде түркмөндөр бар, бүт СНГден дагы аз-аздан кишилер бар жана ошо негизи сунни сириялыктардан турган ушул түрк өкмөтү каржылаган көп жылдан бери жана колдогон бул деген Сириянын улуттук армиясы деген күч ошо Манбичти алып курдтөргө кол салган себептери да негизи. Бүгүнкү күнү ошо билесиңер, Израиль деген друз элдеринин ошо булар да сунни исламга жатат, бирок сунни исламдын кайсы бир агымын карманган эл друздар Израилге расмий түрдө жогорку кеңешинен, өзүнүн баягы друздардын жогорку кеңешинен кайрылуу ташташты. Сирияда жашаган друздар, алар Голан бийиктиктерде жашайт жана ошо Дамасктын боор четинде жашайт. Алар деген расмий кат жазып туруп, ушу Израилдин карамагына өткүбүз келип жатат деген кат жазыптыр. Ушул биз друздар жашаган жерлер жана друздардын эли Израилге өткүсү келет. Ушул расмий кат менен силерди ошо бизге Израилдин катарына киргизгенге суранып жатабыз деген кат жолдоптур. Жана ошо Израиль кнессети ошол жогорку кеңеши карайбыз дептир. Израильдер бүгүнкү күнү бульдозерлерди алып келди. Ошо бульдозерлер Дамасктан 20 километр алыстыкта турушту дагы азыр чептерди куруп атат. Ошол чептерди куруп Бириккен Улуттар уюму Израилге сөгүш жарыялады, мындай тынчсызданды. Ушул нерсени ошо Сириянын территориясынан чыккыла, мамлекеттин территориясынан чыккыла деген сөздөр жазды. Орусия дагы кошулду, дипломатикалык корпус. Бирок эмне кылат азыр Израиль, чыгабы чыкпайбы белгисиз. Анан ошо менен друздар баягы биз деген коопсуздугубуз үчүн Израиль менен чогуу бир мамлекет болобуз деп жарыялашты да. Ошол кезде дагы ошо сунни мусулмандар деп эсептелинген ошо башкарган Жахбат Нусраны жана мурунку бөлүктөрү жана ХТШ жана башка ушул мындай топтор Тартусту 2-3 күн мурун алышкан, бүт баягы Латакиянды алышкан, бүт баарын курчалашкан, жалпы контролду бүт Сирияга жайылтышты. Анан бир гана ошо Манбичтен дагы түрктөрдүн күчтөрүнүн жанында турат, кошо дагы Дейр-эз-Зорго кол салуулар болуп атат дейт, кээ бир учурда ХТШ да катышып атат дейт, анан мурунку Жахбат Нусра да катышып атат дейт. Анан ошо эң негизги ошо азыркы кезде курдтар турган Дейр-эз-Зор тарап жана Ракка тарап аякта аябай нефть менен газдын аябай чоң мындай кандай кендери көп да. Анан ошол дагы ошол кендердин үстүндө курдтар отурат Сириянын территориясында. Жана ошо курдтарга түзмө-түз Америка Коштаттары жардам берип атат. Израиль Сириянын баягы аскерий системаларын жана ошо куралдардын кампаларын жардырып атканда ага Америка Кошмо Штаттары да катышыптыр. Ошо кампаларды жардырганга жетишти. Америка Кошмо Штаттарынын атайын күчтөрү да атайын операцияларды өткөрүп атышты. Ушул нерселер маалыма болду. Анан негизи Америка Кошмо Штаттары курдтарды колдоп жатат. Бул абдан кызыктуу. Бир четинен Түркия Америка Кошмо Штаттарынын менен түзүлгөн НАТО альянсынын эң күчтүү тарапташы, мүчөсү. Түркия Америкадан кийин экинчи эң чоң армия НАТОдо түзөт. Түркиянын армиясынын саны 1 миллион киши. Түркия НАТОнун көп чыгымдарын көтөрөт. НАТОдо мүчө болуп туруп, Америка Кошмо Штаттары курдтарды колдогондо түрктөр буга өтө каршы. Америка Кошмо Штаттары НАТОдо отуруп алып Түркия менен ошол өзүнүн өнөктөшүнүн кызыкчылыгына каршы чыгып жатат. Ошо негизи курдтарды колдошу менен мүчө болгон Түркиядан Орусия сурап атат, НАТО аскерлик базаларын курбагыла деп сурап атат. Бирок Түркиянын аскер базалары өзү НАТОнун аскер базалары катары колдонулушу мүмкүн жана ошентип эсептелет. НАТОнун аскер базалары катары эсептелинет. Анан ошо Түркия бүгүнкү күнү Орусия сурап атат. Негизи ХТШ макул болду баягы аскерлерди өткөргөнгө жана кемелерди өткөргөнгө. Бирок ошо Орусиянын бир нече кемеси ошо деңизде калды. Орто жер деңизде калып туруп, анан кайра ошо өтүш үчүн Түркия аркылуу өтүш керек. Анан Түркиядан уруксат сурап жатышат. Түркиянын 20% калкынын саны 18 миллиондон ашык курдтарда. Курдтар 3 динди карманат. Эң көбү бөлүгү бул сунни исламды карманат. Бизде эле да, сунниттер, мусулмандар. Бирок курдтун бир бөлүгү шия исламын карманат. Ал бөлүгү ошол Иран тарабынан колдонулат. Мындай колдоого алынат. Анын сырткары дагы бир
күрттөрдүн бөлүгү бул езиттер. Ислам мамлекети түзүлгөндө езиттерди аябай кырышкан, езит кыздарын кыйнашкан. Анан ошон үчүн алар баягы өлүмгө даярбыз, бирок баягы ислам мамлекетинин колуна тийбейбиз деп бешмерга же пешмерга деген баягы өлүмгө бараткандар деп которулат да. Отряддарын түзүшкөн кыздар. Жана ошол жалаң кыздардан турган отряддар аябай катуу машыктыруудан өтүп, Америка Кошмо Штаттарынын атайын күчтөрүнүн жана ошол кеңешчилеринин жардамы менен аябай катуу мындай бир топ баягы ислам мамлекет деген кыймылга каршылыкты көрсөтүшкөн. Жана ошол Сириянын расмий бийлигине да катуу каршылык көрсөтүшкөн. Жана ошол кыздардан жалаң турган ошол аскерий топтомдор, күчтөр көп да ошол курдтарда. Анткени тал ошол кыздарын алып алып, ислам мамлекети деген уюм ошол кыздарды баягы мындай күн катары сатышкан бири-бирине, күн катары колдонгон аябай көп учурда. Анан ошондуктан булар езиттер ошого каршы чыгышкан. Эмне үчүн езиттерге ошондой атайын өзгөчө мындай күч колдонулган? Анткени езиттер булар деген исламдын дагы бир кайсы бир агымын карманышат. Ошол исламдын агымы боюнча езиттер бул деген баягы Малик Тауска ишенишет. Бул деген Аллахка ишенишет. Анан Аллахты бирок Худа дешет да, Кудай дешет. Кыргыз сөз Кудайга окшош, аябай Куда дешет. Худа деп туруп, анын баягы оң колу Малик Таус деп ишенишет. Бул кайсы бир кандайдыр бир куш периште да, мындай айтканда. Анан албетте ошол нерсе өзгөчөлүк. Анан ошол өзгөчөлүккө мисалы үчүн көп ошол мусулман алымдар айтат, бул деген капырчылык деп, капырчылыкка каршы чыгат. Ошон үчүн жада калса ошол езиттерди өзгөчө баягы куугунтуктоого алышат бүт мусулман өлкөлөрү, ислам өлкөлөрү. Анан ошол дал ошол езиттер аябай каршы чыгат да, өзүн баягы куугунтуктоого жана ошондой атайын күчтөрдү түзүшөт. Ушуну пайдаланып Америка Кошмо Штаттары аларга өзгөчө жардам берет. Аларга баягы ар кандай куралдарды, кеңештерди берип турушат. Ошондуктан булар бир топ эле күчтү түзүшөт да Курдистанда. Анан Түркия айтып жатат. Түркия унитардык мамлекет түзөт. Бул унитардык мамлекетте эч кандай Түркиянын ичиндеги болуп аткан элдер эч кандай өзүнүн кандайдыр бир көз карандысыздыгын жарыялаганы бул сепаратизм катары эсептелинет деп айтат түрктөр. Анын сырткары түрктөр Осман империясы урап жатканда, бөлүнүп жатканда, ошондо Грецияны жоготкон, Кипрди жоготкон, Балканды жоготкон, жана акырындап ушу бүт баягы Осман империясына карап жаткан, Мисирди жоготкон, ошо Израилдин жерин жоготкон, бүт ушул Британия империясы, Германия, башка Европа мамлекеттер андан бөлүп алышкан, кармап алышкан. Анан кийин баягы ички улуттук сезимдер пайда болгондо ошол арабтарда жана башка элдерде, мисирлик арабтарда Британия ушул колониялардан кеткен, Германия, Италия бүт баары кетишкенге аргасыз болгон, Франция баш болуп кеткенде анан ошол жаңы мамлекеттер пайда болгон да. Анан буларга бир аз баягы кетип баратканда кичине бизди кууп атасыңарбы, колонисттерди? Эгерде куусаңар, анда биз силерди баягы бөлүп калтыралы, анан бири-бири менен чабышып отура бергиле деген ниет менен, мисалы үчүн Британия империясы ушул Германия империясы менен Осман империясынын жерин кайтарып атканда жергиликтүү элдерге ушу бөлүп кеткенде, бул Сирия болот, бул Ливан болот, бул Осман империясынын кармагында калат, бул болсо ошо Ирак, Иран болот деп бөлүп кескилеп салышкан. Ушул мамлекеттерди кескилеп салганда дал ошол курдтарды 4 мамлекетке бөлүп салышкан да. Курдтар канча суранбаса да, тилек кылбаса да, канча каттар жазбаса да, алар туутпой коюшкан. Туутпой койгон эсебинен анан курдтар 4 мамлекеттин ичинде калып калышкан. Курдтарга өзүнүн мамлекетин түзүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк берилген жок. 40 миллиондон ашык калып, ошо мамлекетсиз калды да курдтар. Анан ошол курдтар албетте Түркия территориясында тоолуу аймакты ээлейт. Мисалы үчүн Тигр менен Ефрат сууларынын башаты ошол тоолуу аймактан кетет. Эгерде Түркия курдтарга Сирия территориясында Курдистан курганга уруксат берсе, анда ошол акырындап сепаратисттик кыймылдар катуу күчөп, Түркиянын тоолуу аймактары ошол жаңы Курдистанга өтүп кетет. Эгерде ошондой болуп калса, анда Курдистан суунун башында болуп калат. Эгерде жакынкы чыгышта суунун башында болуп калса Курдистан, анда Курдистан Эфиопиядай
Эфиопия Мисирге мисалы үчүн көп учурда ошо чоң маселе туудурат. Ачкачылык мисалы үчүн кылып өзүндө айыл чарбачылык төнүп турса, Мисирде ачкачылык болот да. Так ошондой эле Курдистан Туркияга ушундай ачкачылыкты, Туркия, Иран, Ирак жана Сирияга ачкачылыкты кылуу иши жеңил ыктымал да. Алар жөн эле баягы сууларга, мисалы суу сактагычтарды куруп туруп, сууну топтоп койсо эле бир жыл ачкачылык ошо Туркияда суга жетпей, бүт баягы кургакчылык болуп, ачкачылык тез болуп кетет да. Дагы ушул райондо. Ошон үчүн ошол тоолуу аймактарды түрктөр өлсө да бербейт курдтарга. Өзүнүн мамлекетин түзгөнгө эч кандай жол бербейт. Ошондуктан булар баягы өтө позициясы аябай катуу. Эрдогандыкы да, бүт Түрк элиники да түрктөр күрөшөт. Курдистанды курдурбаганга аракет кылышат жана аябай катуу ушул жерден позициясын алмаштырбайт да. Ошол себептен улам Курдистанга албетте маселе. Ошон үчүн Курдистан ушул нерсе, ушул суроо Америка Штаттарынын Түркиянын ортосундагы эң чоң чабыштыруучу суроо, эң чоң эки өлкөнү бөлгөн суроо. Аны албетте ошол маселе чечилмейинче көп нерсе ушундай улана берет да, ушул согуш улана берет. Анан негизи ХТШ дагы Туркияга ыраазычылыгын билдирет. Туркияга катуу каршы чыкпайт. ХТШ өзү дагы кызыктар өлкөнү толук сактаганга, Сирияны толук сактаганга. Ал үчүн эгерде ушул баягы Курдистанды жоготушка керек болсо, анда ошого макул. Ушул видеодо көрүп аткан кадрлар дал ошол Курдистанда болуп аткан нерселерди көрсөтүп атат. Аджаландын сүрөттөрүн тартып атышат, ушул жулуп атышат ушул ХТШнын мүчөлөрү, жаштар, жаш балдар, баягы сунни мусулмандар курдтарга каршы чыгып атат да. Курдтар болсо ушундай абалда калышты, жеңилип атат. Эң жана стратегиялык кандайдыр бир каталарды кетиришти. Алар мисалы үчүн күчтөрүн аябай чоюп салышкан, ошол менен пайдаланып ошол улуттук сириялык армия жана ХТШ күчтөрү ошо катуу сокку бергенде чыдабай кетти, талкаланды ушул Курдистандын армиялары. Анан ошол Дейр эз-Зор менен Ракка мисалы үчүн Америка Кошо Штаттарынын колунда деп айтып атышат, Америкага сатып атат ушул нефти курдтар. Эгерде толук кайра кайтарылса Сирияга, Сириянын жаңы бийлигине, же болбосо түрктөр ошону кандайдыр бир кошумча территория кылып, буфердик зона Израилге окшоп жасап алса бул жерден, анда ушул ресурстар Туркияга кетет же Сирияга кетет. Бул негизги Сириянын байлыгы да, ушул жерде эң көп акча, эң көп нефть, эң көп газ дал ушул жерде жатат да. Ошондуктан эч ким, мен ойлойм, бул байлыкты жөндөн жөн курдтөргө бербейт. Бирок бул нерсе түзмө-түз Америка Штаттарынын кыйгызыкчылыгына кыйгач келип жатат да, согот түзмө-түз кыйгызыкчылыктарына. Албетте бул нерсе оңой бүтпөстөй. Ошондуктан көрөлү эмне болорун да, кандай болорун. Албетте баягы сиздер айттыңыздар, көп комментарий келди ушу Сириядагы Саядная түрмөсү боюнча кичине мындай айтып бергиле деп. Албетте аяктагы видеолор аябай көп түштү, Telegram канал азыр уюштура элекмин. Анан албетте эгерде видеолорду калырасаңар, ыйлайсыңар аябай баягы ыңгайсыз болосуздар. Ошон үчүн мен ойлонуп атам, ушуну YouTubeга чыгарсам, чыгарбасам деп. Бирок ансыз чыгарбайлы, сөз менен эле, куруу сөз менен эле түшүндүрүп бериш турагы дейм. Эмесе видеону YouTube замат эле блоктоп салат да, эгерде ошол боюнча чыгарса. Албетте ал жерден дагы роликти ойлонуштурабыз, көрөбүз да. Ошол туугандар. Анан унутпаңыздар, ошо жаңы заманда күчтүү армия түзүш үчүн, күчтүү мамлекет түзүш үчүн бизге албетте баягы күчтүү экономиканы куруш керек. Күчтүү экономиканы куруш үчүн бизнес жасаганга үйрөнүшүбүз керек, бизнес пландоону жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Бизнес план боюнча курс ушул QR менен кирип катталыңыздар, кат келет 2-3 күн ичинде. Эмки видеолорго чейин силердин комментарийлерди күтөм. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.